Эң негизгиси мына бүгүнкү күндө ушул Союз убагында бүт жерлердин бардыгы аныкталып, канча минералдык жер семирткич керек экени ошол боюнча карталар түзүлгөн, ар бир чарбалар боюнча. Мына ошонун негизинде эле келатабыз да. Бизде бул мониторингди жасоо өтө кымбатка турат азыркы мезгилде. Бирок ошого карабастан ушул локально баягы ар кайсы жерлерден келип аткан жанагы топурактардын анализине жараша ушул бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында 430 миң тонна минералдык жер семирткич керек да. Мына ошонун ичинен бир 200 миң тонна минералдык жер семирткичтердин азоттук минералдык жер семирткичтери керек деп жүрүт. Андан сырткары 129 миң тонна фосфордук жер семирткич, калгандары болсо бул калий жер семирткичтери да. Бирок бүгүнкү күндө ошо келип аткан минералдык жер семирткичтердин бир 200 миң тоннага жакын келет, 200 миң тонна. Бирок ошолордун көпчүлүгү бул бир 5-10% гана фосфордук калийдик жер семирткичтер дагы өтө эле аз колдонулуп атат. Мына фосфордук жер семирткичтер бир 5%, 10% тегерегинде кичине көбөйүп калды. Негизгиси ошол азоттук жер семирткичтер келип атат да. Эми булардын 200 миң тонна келгенде дагы дыйкандар колдонуп аткандары где-то 150 миң, 100 миң, 120 миң тоннанын тегерегинде болот да. Негизинен бул биздин бир 30% гана керектелүүчү минералдык жер семирткичтер Кыргызстанга келет. Эми дыйкандар жер семирткичтерди толугу менен колдонбойт. Кene ар кайсы мындай кээ бирөөлөр ошо канчалык деңгээлде мына бериш керек экенин бул агрономдор жоктугуна байланыштуу, адистердин жоктугуна байланыштуу, жанагындай информация жок ушул дыйканчылыкты кандай жүргүзүү боюнча. Мына ошон үчүн бизде жер семирткичтерди толук кандуу ошол топуракты анализге берип, анан анализден чыгарып канчалык кайсы жер семирткичтер бериш керек экенин бул жөнүндө көпчүлүктүн бул ишти жасашпайт да, көпчүлүк дыйкандар. Анан ошондо сиздин айтканыңыз боюнча биздин өлкө толук кандуу жер семирткич менен камсыздалбай калат экен, биздин өлкөнүн дыйкандары же колдонуу начарбы? Ооба. Биринчиден бул каражат маселесинде келип такалып калып атабыз. Экинчиден болсо бул баягы дыйканчылыкты кандай жүргүзүү керектигин билбейбиз. Мына Союз убагында баягы ушул жаңадан реформа башталганда бүт агроном кесипкерлердин бардыгы тең ошол кереги жок болуп калган. Бүгүнкү күндө агрономдор негизи ар бир айыл өкмөтүндө болуш керек эле. Мына ошолор жок. Мына ошолордун рекомендация берген киши жок. Канчалык жер семирткич бериш керек экенин да эч ким билбейт. Ошон үчүн өздөрүнүн кээ бирөөлөр 40 берип атат, кээ бирөө толук кандуу билимдүүлөр толук кандуу бүгүнкү күндө ошо жер семирткичтерди бергенге аракетин жасап атышат да. Анткени өзүңөр деле көрүп атасыңар, акыркы күндөрү Россияга минералдык жер баягы санкцияны киргизгенден кийин, ошо санкцияны киргизгенден кийин ошо минералдык жер семирткичтерге санкцияны кайра алып коюшту. Эмне үчүн алып койду? Анткени дүйнө жүзү негизинен бул Россия өтө ири көлөмдөгү дүйнө жүзүнө жанагындай калий жер семирткичтерин, жанагындай фосфор жер семирткичтерин сатышат да, азоттук жер семирткичтерди. Мына ошол жер семирткичтер чет мамлекетке жетпей калды да, жетишсиз болуп калды. Мына ошон үчүн булар кайра мажбур болду, кайрадан алынга. Эми бул чет мамлекеттин бардыгында тең Европа мамлекеттери бул толук кандуу жанагындай минералдык жер семирткичтерди бергенге үйрөнүп, бул эми бизнес, мындайча айтканда дыйканчылык. Ошол максималдуу түшүмдү алып атышат да. Биз болсо Союз убагында баягы 1 гектар жерден 40 тоннадан 60 тоннага чейин буудай алып атсак, бүгүнкү күндө эң алдыбыз кеткени бир 30 тоннанын тегерегинде алып атабыз. Айрым гана дыйкандар баягы 70-80 центнерден алып атышат. Эми бул көрсөткүч деп айта албайбыз да. Орточо 18-20 тегереги болсо керек. Эми 20 тегерегинде да. Эми бул өтө эле аз көрсөткүч, баягы ошол 27-25 бул кайрак жерлерден, суат жок жерлерден ушул түшүмдү алып келет да. Эң негизгиси бул жагында дагы жанагындай толук кандуу минералдык жер семирткичтерди берип, кайрак жерлерди эс алдырып, анан айдагандан кийин 30 центнер, 35 центнерге чейин алып калган убактарда болгон кайрак жерлерден.